Өткөндө жана азманда апаттын учурунда бир балдар кеңешип 3 айынын 1984 жылы райондук ооруканага бир балдар энелерибиз бир эстафета баштап берген экен. Ошону уланталдап чогултмайбыз бар эле, чогулттук эле. Балдар чогултуп бүгүн жөнөтүштү эле. Анан сиз жана өткөндө сиз менен бир кеңешели деп кеңешсек, менин жана кислороддук станция куруп атабыз. Ошого жардам болсо жакшы болот дегенден бир 184.558 сом акча чогултушту. Реквизиттериңизди кадерге которуп койдук, ошону больничный атипичная пневмония депчи, өкпөсүнө эмнеге саратанды жиберип, өкпөсүнө мындай пневмония деген оору болбойт. Өзү болсо 1-2% болушу мүмкүн. Баягы терлеп туруп, баягы сууга түшүп, же бир нерсе болуп неметкенде, так мындай неме болгон эмес да. Анан биздин эле практикада чынында мындай вирусный пневмония деп мунун эми көбү түшүнбөй да. Мунун эң негизгиси эле ошол биз айтып аткан COVID-19 деп атпайбы, тажи вирусу да негизгиси. Ошон үчүн бул ушул вирустагы жашагысы келет экен, ошол жанында микробторду чогултуп алып өпкөгө кирип кетип атат да. Кирип кетип эле ошол 1-2 күндүн ичинде эле өпкөнү эметип эле адамдын акылын оорулаштырып коет. Бизде мына азыр рация менен байланышып атабыз, ар бир 5 мүнөт сайын ошол инфекция терапия неврология жатышат. Олар көрсөң мындай отуруп дем алып атышат да, жата алышпайт. Чынында акыбалдары оор. Ошол ушундай моментте силер келип суудай дарылар деле суудай кетип атат, дары эмесчи. Мына кадимки деле суудай эле баягы мишек аптека. Жөн эле ушул актан суудай эле дарылар кетип атат. Чынында ошол нерсеге силер жардам берип берип атасыңар. Өткөндө ким айтты, сен айттың беле, ошондо айттым эле. Эми азыр мишекке 184.000 булар бизге квитанция алып келип ушулар 84-жылы коюп, ал 84 молдары 184.000 счетко бизге которуп атат. Силерге чоң рахмат. Мына бизде өзүбүздөн комиссия бар, главный бухгалтер деле отурат. Кыздар жазып атат. Квитанцияны азыр мына официально алып келип тапшырып коеюн дейт. Рахмат. Ушул бизде кислородный станция деп бар, чоңураак жидкий кислород деп коет, суюк кислород. Ошондойбузда немеге бир жерге орнотолу деп өткөндө буга айттым эле. Ошондой кезде эми анча-мынча кээде биз билбеген расходдор болот экен, майда чүйдөчү баягы. Ошондой нерселерге расход. Анан мунун баардыгы билсе баягы бул күндөрдө эле өтөт. Бул тарыхта калган, историяда калган нерсе жазылып кетет да. Мынанчанчы жыл балдар мындай болду десе, буларда бүт баардыгы бар да. Больницанын тарыхына кудай калса мен сөз берем, ошол бир доска кылып эле жазып, элдер дагы келгенде ушундай мынанчанчы жылы мындай болгондо, ушунчанчы жыл балдар мындай деген абайлык атуулдар, ушулар жардам көрсөттү деген нерсе калыш керек. Түшүндү? Бул унутулуп калып деген бизде андай неме жок, кудай буюрса. Биз деле ушул ойлоп атабыз, ушул жардам бергендерди жазып койсок, бизден кийинки поколение дагы ошондой улап кетет депчи. Туура? Көптүксө көл болот деп канчага жардам берип атасыңар. Рахмат. Баягы жана силердин алдыңарда 86-жылы балдар келип, алар деле ошол дарылар менен союштарын алып келди, 10 000 акча алып келди эле. Аны деле ошол счетуңузга биздин жардам деп. Анда неметтик. Анан мына силер алып келип атасыңар, мына Самарска официально тапшырып коелу. Сен эртеге ошол эметесиң. Ошондой бир ыраазылык үчүн балдар. Рахмат айтам ушул. Силер ушул жерге келген адам эле сүйүнүп, фотосын берип чыккан бизге эң негизги сыймы ошол да. Сүйүнүп эле ошол жерден чыгып кеткен. Айыгып, сүйүнүп, фотосын берип. Айттым го, бул тарыхта кала турган нерсе. Кудай буюрса айттым го, ушул бир неме жасап, ушул бизде
Sizlerin izine de katık kalırız da. Ona Elge faydası değilse Ага. lazım.